Түз эфирде күндемі маалыматтық программасының толтылған чыгарылышан мен Айбек Исабеков таныштырам, саламатсыздарбы. Алғаш бүгінгі чыгарылыштан қысқача. Министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенти болуп шайланды. Чечим уюмдун кезексиз жыйынында кабыл алынды. Бишкек шаарынын мэри Айбек Нуршалиев эл менен жолугушуусун Свердлов районунан баштады. Жолугушууга 400дөн ашык адам катышып, суроо жооп 6 саатка созулду. Ноокат районунун акими элди коркутуп сүйлөйбү. Бул маселе Ош облусунун губернатору менен болгон жолугушууда айтылып, бирок бул суроо жоопсуз калтырылды. Ош шаарында үйү жана имараты буздурулган жарандарга кенемте катары жер бөлүп берүү үчүн 53 гектар аймак трансформацияланат. Бул тууралуу 12 майда вице-мэр Шумкарбек Пайызов эл менен жолугушууда билдирди. Таластагы кадастр мекемеси жарандарды жарытарлык кабыл албайт. Жергиликтүү бийликтин эл менен жолугушуусунда мамлекеттик кызматкерлердин жарандарды тейлөөсүнө нааразычылыктар айтылды. Кече Бишкек шаарынын мэри Айбек Нуршалиевдин Свердлов районунун тургундары менен жолугушуусу болуп өттү. Жыйынга райондун 400гө жакын тургуну катышып, 6 сааттан ашык убакытка созулду. Анда негизинен турак жай, коммуналдык чарба, транспорт, балдар аянтчаларын куруу, башкы план, жер мунапысы жана башка маселелер көтөрүлдү. Кала башчысы жолугушууларда протокол жүргүзүлөрүн, алардын жыйынтыгы менен иш-чаралар планы даярдаларын, аткаруу мөөнөттөрү, жооптуу адамдар жана каржылуу булактары аныкталарын белгиледи. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде кечээ Бишкек шаарынын мэри Айбек Нуршалиевдин Свердлов районунун тургундары менен жолугушуусу болуп өттү. Жыйынга райондун 400гө жакын тургуну катышты. Жолугушуу алгач муниципалдык инспекциянын кызматкерлерине сыйлык тапшыруу менен башталды. Маалыматка ылайык 9 май күнү 10-кичи райондогу батирден чыккан өрт учурунда тургундарга жардам көрсөтүшкөн. Муниципалдык инспекциясынын Октябрь району боюнча контролдоо бөлүмүнүн улук инспектору сыйланат. Бишкек шаарынын мэриясынын резервдик фондунан 50 000 сомдук сертификаты менен Казиев Эрбол Акылбекович сыйланат. Башкала тургундары адегенде эле турак жай, коммуналдык чарба, транспорт, балдар аянтчаларынын жетишсиздиги, башкы план, жер мунапысы сыяктуу көйгөйлөрүн көтөрүштү. Свердлов району Керамическая көчөсү. Суу маселеси бизде баланска алынган эмес да, мындай чара. Бизде ошол көптөгөн суулар, суу түтүктөрү, мына сер айткандай ашар метод менен курулуп калган, туурабы? Алар деген нормаларга же долбоордун алкагында кылынган эмес. Ошондуктан бүгүнкү күндө Бишкек суу канал аларды баланска алган эмес. Себеп дегенде бул жоопкерчилик. Эртеңки күнү ал жерде кайсы бир авария катталган болсо, буларга суроо жаралат. Эмне себептен бул авария катталды? Булардын жооп бир да. Ошол эле учурда калаадагы мыйзамсыз курулуш маселелери да көтөрүлбөй койгон жок. Шаардагы мындай көйгөйлөр тандалма жүргүзүлүүдө деп чыккан шаар тургунуна кала башчысы жооп берди. 5 биремени бир кумалак чиртет болуп, арабызда бар. 5 кол тең эмес да, мындай айтканда. Үсөнов дагы бирөө. Анан эми ошолордун эле жаап алып эле 90% жалаң бизде жанакы карапайым элдер. Инвалидтер бар жалаң базарда иштеп туруп жалаң оорукчан болуп калдык. Мындай айтканда мына. Ошон үчүн мен ойлойм да, сизге айтып атасыз, бизди бир бай кылып койдуңуз. Мен мындай катуураак сөзсөң, мен ошондой сүйлөм. Бизди бай кылып койдуңуз. Ошо Кудай тилиңизде сөзүңүзгө бер биз бай болуп калалык. Ар бирин деген бирден текшериш керек. Ар бирин. Эми базарлардан баштайбыз дегенде биз ал убадабызга турдук. Алардын бир нече метрден алып мына жашыл зоналарды бошоттук, тротуарларды бошоттук. Жана мен силерге айтып коеюн, 2,5 миңден ашык мыйзамсыз курулуштар алынды. Мен силерге ошондо сунуштап, мыйзам алкагында силердин кызыкчылыгыңарды карап, бир чечимге келелик дегенде силер айткан, биз эчтекени карабайбыз, биз ошол жерде соода кылганбыз 30 жылдан бери. 30 жылдан кийин да соода кылабыз деген сен. Аталган жыйын 6 саатка созулду. Көчөсүндөгү эле эмес, жашаган үйлөрүндөгү көйгөйлөрүн айтууга кезекке турган жарандардын баарынын эле маселеси кечээ же бүгүн жаралып калган эмес. Алды 15-20 жылдап жыйналса, арты 5 жылдан бери барбаган жери, какпаган эшиги калбаганын айтышууда. Аламидин айыл өкмөтүнүн Роудудан баштап, мына азыр шаарга өткөндө Свердловский прокуратура, Ак үйгө ГКМга чейин барды. Эч кандай натыйжа жок да. Ошо үмүтүбүз эле ушу президентке үнүбүз жетсе, биздин бир маселебиз чечилип калчудай болуп, мына биз
эме ушу мэр городко дагы эме ким эле Жанышбековичке Айбек Жанышбекович ошого дагы кайрылганбыз да. Ошо 94-жылдан бери вообще мен жашагандан бери бул көчө оңой элек да. Өңгүр дөңгүр мондай. Анан кийин аны грейдермен тазалап, шибенка төктүк, цемент, бетон төктүк. Азыр деген көчөнүн бою биздин үйдүн бою менен тең болуп, уже деген невозможно болуп, аябай состояниясы начардат мына. Ошол вопрос боюнча келгенбиз. Ошо бизге мэрияга да кат жаздык, бүт жак кат жаздык. Биз деген бюджетке кирбей калып атабыз да каждый разчы. Ал эми Айбек Жунушалиев жеринде орун басарларына жана тиешелүү кызматтарга маселелерди сапаттуу чечүү жана ыкчам чараларды көрүү боюнча тапшырмаларды берип жатты. Ошол социалдык объекттерди курабыз деп көптөгөн жерлерди коргоп калгансыңар. Ошол жерлерди биздин милдет, биз аларды дагы толук кандуу ишке ашырабыз деген мен сизге убадамды бере алам. Жана соцобъект боюнча мен азыр бала бакчаны бокс бермек. Бокс давайте эмеге алгыла. Бул жылы проектированияга киргизип, проекттерин баарын, жерлерин баарын аныктап, бекитип, ошо бала бакчаны курганга иштерди баштадым. Белгилей кетсек, мамлекет башчы Садыр Жапаров Ош облусунда эл менен жолугуп келгенден кийин ар бир облустагы президенттин өкүлдөрүнө жана тиешелүү жетекчилерге эл аралап, көйгөйлөрдү жеринде угуп чечүүнү тапшырган. Анын алкагында облус, шаар башчылары, прокуратура, ички иштер жана башка мамлекеттик органдардын мекеме жетекчилери графикке ылайык ар бир айыл өкмөттү кыдырып, жеринде жолугушууларды өткөрүп, элдин көйгөйлүү маселелерин угуп баштады. Өлкө башчынын тапшырмасынын алкагында эл менен жолугушуулар өз мүдөөсүнө жетеби. Айтылган маселе ордунан жылып чечилеби күзөтүп турмакчыбыз. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек. Ош шаарында үйү жана имараты буздурулган жарандарга кенемте катары жер бөлүп берүү үчүн 53 гектар аймак трансформацияланат. Бул тууралуу 12 майда вице-мэр Шумкарбек Пайызов эл менен жолугушууда билдирди. Азыр биз бардык документтерди бүтүрүп, жерлерди бириктирип, 53 гектар жерди трансформацияга жөнөттүк. Көп дегенде бул 2 айда бүтүп калат. Ошондо баарын четинен мыйзам чегинде баалап бөлүп беребиз. Эч бир снос кайтарымсыз калбайт, орду толукталат, деди вице-мэр. Жолугушууда Оштогу каналдардын четин тосуу маселеси да көтөрүлдү. Пайызов мэрия Ош шаарын аралап аккан 9 каналды өз карамагына алуу үчүн өкмөткө кайрылганын, бул маселе чечилери менен каналдардын чети тосууларын кошумчалады. Эске салсак, бүгүн 12 майда Ош шаарынын мэри Курманжан Датка жана Жибек жолу муниципалдык башкармалыктарынын өкүлдөрү менен жолугушту. Ноокат районунда өткөн элдик жолугушууда жергиликтүү тургундар бир катар көйгөйлөрдү көтөрүштү. Алар район жетекчилигинин эл менен болгон мамилесине нааразы экенин билдирип, акимди тургундарга сылык мамиле жасоого чакырышты. Жыйындын жүрүшүндө 10 жылдан бери бүтпөй жаткан спорт залдын курулушу жана жер мунапысына байланыштуу маселелер дагы айтылды. Ошондой эле айыл чарба жайыт жерлери, турак жай жана суу көйгөйлөрү боюнча суроолор узатылды. Ош облусунун башчысынын эл менен жолугушуусу кийинки материалда. Данияр Түлбек, сиз аябай эле бир коркутуп сүйлөйсүз, билбейм, мен кечирип коюң. Через сүйлөшүп, коркомда сиз сүйлөгөндөрчү. Магазиндерди салып атасыңар, анан жергиликтүү бийлик жаман, анан догурунганды жакшы көрөбүз. Ноокаттын акимин тургундар сылык болууга чакырды. Жергиликтүү тургундун айтымында райондун акими Данияр Шейшекановго көйгөй менен кайрылса, коркутуп сүйлөй тургандыгын билдиришти. Бирок элдин бул суроосу облус жетекчиси тарабынан жоопсуз калтырылды. Данияр Түлбек, сиз аябай эле бир коркутуп сүйлөйсүз, билбейм, мен кечирип коюң. Через сүйлөшүп, коркомда сиз сүйлөгөндөрчү. Biraz nazikiraat bir jay süйлөбөйсүзбү? Şu катуу сүйлөйсүз да сүйлөшкөн элечи. Өткөндө дагы бизде элдин көйгөйүн маселесин сүйлөй турган кишилерди сүйлөтпөдүңөр. Билбейм, ал жер кандай болду, же жасалмагандыңарбы? Ошол жерде жакшылап контролдоп койсоңуздар болот эле. Жок. Кичине бир жай болбойсузбу? Сиз эмне мындай грубыйсыз? Мындай, байкем кичине бир аз туура эмес маалымат берип кетти. Комментарий бербесем болбойт да. Мындай, ооба, өткөндө президент эл менен жолукканда баары ачык болду. Тизме болгон жок. Биз эч кимди чектеген жокпуз. Залга батышынча эл кирди. Сөз жетишинче эл сүйлөдү. Жыйындын жүрүшүндө 10 жылдан бери курулушу бүтпөй жаткан спорт залдын маселеси да көтөрүлдү. Облус башчы курулуш бүтпөй жаткан имарат боюнча жергиликтүү бийликтин ишин сынга алып, тийиштүү тапшырмаларды берди. Буга улай эле облустук өнүктүрүү фондунан каражат бөлүнөрүн кошумчалады. Спорт клуб салабыз деп шуга аракет болунган 15, 16, 17 жылдан баштап. Фундаменти курулуп, кече 23 жылдары дубалыны бүткөрүлгөн.
Эми бул дубалы бүткөнү ошондон бери турат, дубалы бүткөн. Бирок ар кандай себептер менен ушул спорт залыбыз бүтпөй атат. Ушул маселени да бир карап берсеңиздер. Мен бир нерсеге таң калдым, жеринде ушу көргөнбүз, тапшырма бергенбиз деген гана сөз айтат экенсиңер да, эмне үчүн чечилбей атат көрсөңөр. Проектке жардам берилет айыл өкмөтү менен. Если ошо жаштарыңар 50 миңер дагы мындай кичине кошумча кылсаңар, калган өнүктүр фондуна мен да жардам берейин. Ошо менен спорт залды бүтүрөлү. Эми талаага калтырып койбойн да, баштабайын да. Рахмат. Если силер 10 миллион деп атасыңар группа, если тиги айыл өкмөтүңөр элден да чогултсаңар, bir 50% çoğultmasınlar 5 milyonu men bölüp bereyim sizlerge. Кулатов айылында жер мунапысына байланышкан маселелер дарбын. Үй салынган тамаркалар мыйзамдаштырылып, ал эми шартына байланыштуу жер тилкелерине курулуш баштай албай жаткандар жер мунапысына кирбей калганы жергиликтүү тургундарга көйгөй жаратып келет. Жашоочулар азыр жашагандар жашап атат ошол жерде. Азыр ошол жердин жанында элдердин жерлери бар. Мунапыска кирбей калгандар. Biz mıyzamға қарап, аз мыйзам сыйлап, ошо жерді күтіп отырабыз. Ошоға бір жақсы жооп берип кетсеңиз. Комиссия келет да жакында ал биздин оокатта экен, ал ошо айыл өкмөттү кыдырып чыгып атат. Быйыл бүтөт комиссия жыйынтыгын чыгарып берет. Кулатов айылынын тургундары айыл чарба, турак жай, жайыт жерлери жана суу маселелери боюнча көйгөйлөрдү да көтөрбөй койгон жок. Аймактын туруктуу өнүгүүсүнө түздөн түз таасир этүүчү бул маселелерди чечүү үчүн Аманкан Кенжебаев тийиштүү мамлекеттик органдарга тапшырмаларды берди. Чоңонай району 1-июлдан алып келесиңер деп жатат. Ого чейин биз эртеңдир кечти койду айдашыбыз керек. Олар киргизбейт, биздин азырынча барсак азыр киргизбейт эртеңги. Ошону бир жагын көзөмөлгө алып беришиңиздер сонун да. Чоңонай дем жаз келдик, жаңы эле кирип атат жаз. Кыш кар жаңы эле кетти. Озе алдыбыз үй айдады да, бул жерде азыр чөп куруп калды. Барып ишемесеңиздер көрүңүздөр, койлор уже жыгылат 10-15 күн. Маалымдай кетсек, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев кезектеги эл менен жолугушуусу 14-майда жаңы Ноокат айылы, Бел айылы жана Ноокат шаарында өтөт. Айбек Исабеков, Сабырбек Тойчубаев, регион. Ноокат районунун акимети үчтөн кийинки жолугушууда Өрнөк айылынын тургуну менен да кайым айтыша кетти. Жапаргүл Ажиева аттуу жаран президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаевке дайыма ишинде жок айыл өкмөт башчысы боюнча даттанып, анын ишине нааразычылыгын айтты. Ал айыл өкмөт башчысын алмаштыруу талабын келтирди. Район акими Данияр Шейшеканов адам баарына бирдей жагышы кыйын экенин айтып, айыл өкмөт башчысынын ишине канааттанаарын билдирип, силер бул жерде түз эфирде туруп адамды кемсинтпегиле, макулбу, жакшынакай ишин кылып жаткан баланы каралабагыла, баары чеги менен болсун, деди Шейшеканов. Мен бардым, бул балага келдим. Балам, иштесең иштегин, иштебесең кете бергин дедим. Качан кесе жоксун, канча аймакта канча адам бар деп билбейт. Бизде 28 000 калк бар дедим. Бул балага канча адамдар келет экен? Эрте менен кесең жок. Ким бар? Мурат бар. Мурат жазат, Мурат аким бизге, өкмөт. Бизге экөөнүн кереги жок. Biz almashtırabız. Bizge işte turgan kadrlar керек. Мен аким катары силердин айыл өкмөткө жогорку баамды берем. Биздин жогорку баамды берем. Силер адамды туруп алып, могу жерден кемсинтпегиле түз эфирди, макулбу? Биздин айыл өкмөттө өзү өкмөт бир иш кылган эмес. Жакшынакай ишин кылып аткан баланы жөн эле каралабагыла, макулбу? Баардыгы чеги менен болсун. Талас облусунда жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн эл менен болгон көчмө жолугушуусу Кыргызстан айыл аймагында өттү. Жыйынга облустук, райондук жетекчилер, тиешелүү мекемелердин өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар катышты. Карапайым эл аймактагы бир катар көйгөйлөрдү ачык айтып, алардын чечилишин талап кылышты. Анда тургундар жол, суу, жумушсуздук жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөгү кемчилдиктерди көтөрүштү. Айрыкча мамлекеттик кызматкерлердин элди кабыл алуудагы мамилеси жана кайрылууларга кайдыгер мамиле жасалып жатканы негизги маселе катары айтылды. Элди кырып алабыз. Эртең ким жооп берет буга? Госрегистрге барып, жериң оформить этсең 30 сотсун. 16 000 сом дейт. Бул каяктан чыккан? Элдин мына азыркы айылдын мусорун баарын чогултуп, ошол жерге алып барып төгүп атат. Малдын өлүгү да жатыры, башка да жатыры. Урматтуу жыйындын катышуучулары, уруксат берсеңиздер, бүгүнкү жыйыныбызды суроо жооп иретинде өткөзөбүз.
Талас облысындагы жергиликтүү бийликтин эл менен болгон жолугушуусу Кыргызстан айыл аймагында башталды. Жыйын учурунда тургундар айылдагы ички жолдордун абалы, таза суу маселеси, жаштарды жумуш менен камсыз кылуу жана социалдык жардамдардын жетишсиздиги тууралуу суроолорду беришти. Биздин көчөбүздө аябай грейдерлер керек болот да азыр. Жолдор аябай шифр болуп калды. Айдаганга невозможно, машинада жай айдайт. Ар бир айылдын ичин грейдерлеп түздөп чыгасыңар бир айдын ичинде, макулбу? Грейдер маселеси экинчи көтөрүлбөсүн. Бул өзүңөр жеринде чече турчу маселе экен. Негизги нараазычылык мамлекеттик кызматкерлердин эл менен иш алып баруусунда байланыштуу болду. Анда жергиликтүү тургун кадастр мамлекеттик мекемесинин жумушуна карата нараазычылыгын билдирди. Анан госрегистрга биздин райондун госрегистри иштебейт, начальникчи. Барсаң жооп бербейт, же балдарын жибербейт, жерди чене албайсыз убагында. Сиз келгенсиз мага, уусуна жолуккансыз, мындай официально кабылбай мындай жолукканбыз. Жок, мен кабинетиме кирип экөөбүз сүйлөшкөнбүз да сизге туруп. Мен сизге уусуна жооп бергем. Системка учурунда ошону катталып калган. Ушул боюнча бир сыйра текшерип бериңиз. Макулбу? Текшерип бериңиз. Бакыт Сапарбаев сиз көзөмөлдөп бериңиз. Ошону менен катар жергиликтүү элдин басымдуу бөлүгү айыл жергесинде тураарын эске алуу менен чөптүн калдыктарын, жалбырактарды өрттөөгө уруксат берүүнү суранды. Экология жагында да бир сурообуз бар да, биз айылда турабыз. Биз баарыбыз мал багабыз. Малда кашек чыгат, ар түрлүү немелер чыгат. Ошону жаксак, ошого штраф бар. Бир канча үйдө уже штраф төлөнгөн. Ошо кандай болот? Биз шаар эмес да, түтүн алып кетет да аба. Ошо маселеде бир аз проблема болуп тур да. Мусор көбөйөт да, кашек, башек, огороддун мусору бар. Бүт бытовой турмуш тиричиликтен чыккан таштандыларды ушул айыл ичинде калктуу конуштарда өрттөгөн аябай салт болуп кетти да. Ошону тыюу максатында бузуулар кодексине атайын айып киргизилген. Даже жалбырак өсүмдүктөрдү калктуу конуштарда өз алдынча талапка жооп бербеген жерге өрттөгөн жарандарга 7,5 миң сомдон айып, юридикалык жактарга 23 миң сомдон айып каралган. Май айылындагы бала бакчанын эскилиги жеткендиктен улам ным тартып балдардын ден соолугуна коркунуч жаратып келет. Аталган бала бакча 1964-жылы салынган. Жергиликтүү тургундар айылга жаңы бала бакча куруу зарылдыгын билдиришти. Анан кийин климаттын өзгөрүшү боюнча күн салкындагандан баштап жазгы күнгө чейин ным көтөрүлөт. Көтөрүлгөндө дуалдарыбызга чейин көтөрүлүп сыртына чейин чыгат. Кайра оңдоп, айыл өкмөт жардам берет. Кайра оңдоп коебуз, ошого деле билинбей отуруп канча каражат кетип атат. Анан дагы балдардын ден соолугун, өмүрүн ойлоп койсок, кооптуу болбошу үчүнчү септегенде баягы нымдуулуктун алдын алыш үчүнчү. Рахмат, кабыл жардам алдык. берип койсоңуздар. Биз анда буну маселесин карап чыгабыз. Бир 200 орундуу бала бакча керек экен бизге. Биз бул маселени карап туруп анан айтабыз. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү айтылган көйгөйлөр көзөмөлгө алынаарын билдиришти. Ошондой эле ар бир көйгөйлөр тиешелүү мекемелерге жөнөтүлүп, аткарылышы боюнча жооп кайтарылары айтылды. Мындай жолугушуулар Талас облусунун башка аймактарында да улантылат. Дастан Осмонов, Замирбек Тойчубаев, регион. Президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү бүгүн 12 майда Сузак районунун Багыш айылынын тургундары менен жолугушту. Эртең менен саат 10-до башталган жыйын 5 саатка созулду. Анда жүздөгөн жарандар коомдук жана жеке көйгөйлөрү менен кайрылып, суроолоруна тиешелүү жетекчилерден жооп алышты. Көтөрүлгөн ар бир маселе каттуу алынып, алардын чечилиши көзөмөлдө болоору айтылды. Жолугушууга биздин чыгармачыл топ да катышкан. Толугураак кезектеги материалда сөз болот. Ошо очередь учунда чыгып, ошол жактан сурооңор бериле да. Ал жактан тура бербестен. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде Жалал Абад облусунун аймагында эл менен жолугушуулар уланууда. Облус башчысы Тилек Текебаев бүгүн 12 майда Сузак районунун Багыш айылынын тургундары менен түз диалог өткөрүүдө. Учурда жарандардын кайрылуулары түз эфирде көрсөтүлүүдө. Мында чогулгандардын саны 400гө чамалайт. Жасалмасыз барына эркин микрофон берүү каралган болчу. Деген менен сөзгө чыккандардын кезеги бузулуп, жыйындын башында бир аз башаламандык орун алды. Жарандар тарабынан эң алгач эле таза суу, жол маселеси, коомдук транспорттордун үзгүлтүккө учурашы, жайыт ички жолдорунун абалынын начардыгы жана укуктук маселелер айтылды. Ошондой эле жер тилкелер жана турак жайга болгон муктаждыктары көтөрүлдү.
көрүп турган болсоңуз мен уулума ырайым бериңиз деп келдим. Менин балам Москвага иштегени барып ошо белгисиз эме менен кармалып калды. Ал жактан акталып, сот адвокат аркылуу акталып келди. Мына Бишкекте Беловскийде отурат. Ошону ырайым кылып чыгарып бериңизди суранам. Мен 2 месяцке колум жетпейт. Атасы дагы инвалид. Экөөбүзгө бала аябай керек. Садыр Нуркожоевич өзү көрүп отурат. Баарын угуп атат. Азыр болсо мына сиздин соттун төрайымынын жардамчысы барат да, сиздин ошоктан кандай жол жобосу бар экен, администрация президентке кантип кайрылат экен, ошонун баарын түшүндүрүп берет. Аялдарга, кыздарга ушу швейный цех бар болчу. Азыр ушул швейный цехибиз ушул садик болуп мындай турат да. Ошол азыр садикти башка жакка которгондо бизге ошол кызды балдарга ошол цехти кайрадан ордуна келтирип бериңиздерди суранабыз. Аэропорт курулуш байланышы боюнча маршрутка каттабай атат. Студенттерибиз бар, окуучуларыбыз бар, кары картаң, байбиче, аксакалдарыбыз бар. Аябай бизге кыйын болуп атат. Ушу жарым жылдан бери маршрутка токтоп калган. Анан экинчи маселе таза суу боюнча. Жылда эле жайында көйгөй азайып кетти, суу качты. Ушу маселе болот. Трубаларыбыз эскирген, аны жаңылаш керек. Үчүнчү маселе аэропортко каттаган чоң техникалар кетип атат. Ошого биздин көчөгө суу чачып берсе дейбиз. Бизде тротуар жок. Тротуарды 3 жылдан бери жазабыз. Айыл өкмөткө жазабыз. Местный депутаттарга жазабыз. Чечпей келатышат азыр. Соттун чечими ошо 13 жылга кесип койду баламды. Макул, балам айыптуу экен. Мүдүрүлбөгөн туяк болбойт. Ошо сураныч баламдын ишин жеңилдетип, ырайымдуулук кылып 3 баласы бар, менин өзүмдүн 5 балам бар. Эң чоң туң балам. Ушу ырайымдуулук кылып ушу баламды балдардын алдына чыгарып, жаш аялдын алдына биздин үй бүлөбүздү толуктап чыгарып бериңиз сураныч. Садыр Нуркожоевич, сиздин өзүңүздүн сүйлөгөн сөзүңүз бар биринчи жолу кармалгандарга. Мен баламды бул өрөөндө ушунчалык кичпейл бала мындай учетто турбаган, бирөөнүн бирдекесин албаган, ушунчалык кичпейл. Наркотика ошо биздин үйгө алып келген ал бала, терип келген ал бала. Мен балам машина айдайт болчу. Машинаң менен барып келели деген, балам ошо барган. Анан үйгө алып келишкенде жанагы бала ошо жерде туруп турсун, азыр келип алып кетем деген. Балам ал баланы келип алып кетет деген учурда милиция кызматкерлери басып келген да үйгө. Кайрылуулар аябай көп болду. Эртең менен 10-до башталган иш-чара 5 саатка созулуп, микрофон дерлик баарына жетти. Облус башчысы ар бир көтөрүлгөн маселе боюнча жеринде жооп берип, тиешелүү мекеме ишканалардын жетекчилерине тапшырмаларды берди. Ыйгарым укуктуу өкүл көтөрүлгөн бардык көйгөйлөр каттууга алынып, алардын чечилиши көзөмөлдө болоорун кошумчалады. Президенттин тапшырмасы болгондуктан ал болгондуктан биякта эч кимден жашырып жана сен баланча сөз айт, буланча сөз айтпа деген анда биз андан алыспыз такыр эле. Түз эфир болуп атат, бар жолу. Деген кайсы жерде түз эфир болуп атат. Биз деле буга чейин деле мен мындай элден качпачымын да, негизи элечи. Себеп дегенде ошо эл болгон үчүн биз айыл өкмөт болуп атабыз, эл болгон үчүн аким болуп атабыз, эл болгон үчүн президенттин өкүлү болуп атабыз да. Ошо элге кызмат кылалык депчи. Ошол себептен эле биз болсо кандай көйгөйлүү болбосун негизи эле. Кандай оорчундуу көйгөй болсо деле айта берсин. Аны болсо биз өзүбүздүн колубуздан чечкенге аракет кылабыз деп эч убакта жашырбаш керек. Бейле кетсек, жолугушуу иш-чаралары облустун бардык айыл аймактарында жүргүзүлүп, июнь айынын 22-синде аяктайт. Кезүүгү графиктери боюнча маалыматтар жер-жерлерге жеткирилип, бул күндөрү бардык жарандарга эркен микрофон берилет. Раз ошол жака келебиз, маселе чечелебиз деп атасарбы? Чечкендей болду. Анан ар кандай оговорканы айтып, анан мен болсо бригадам жок, анан 2 кабатым жок деп. Андай маселе болбосун. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Президенттин Нарын облусундагы өкүлү Нурбек Сатаров менен болгон жолугушууда Актала районунун Коңурчок айылынын тургуну Медер Такырбашев жергиликтүү бала бакчаны жаңылоо зарылдыгы тууралуу маселе көтөрдү. Анын айтымында имарат балдар үчүн өтө тар болуп калган. Көйгөйдү тезирээк чечүү максатында айыл тургундары өздөрү каражат топтоп, курулуш үчүн 1 миллион сомго жакын жер тилкесин сатып алышкан. Бирок тиешелүү органдарга кайрылганына карабастан, элдин демилгеси азырынча ишке аша элек. Ошондой эле тургун жергиликтүү жарандарга айдоочулук күбөлүк алуу жана унааларды каттоо процессин жеңилдетүү үчүн район борборунда унаа мамлекеттик мекемесинин филиалын ачуу өтүнүчү менен кайрылды. Биздин айылда бала бакчабыз өтө тар, кичинекей, балдар батпайт, комнаталары тар, эски
жергиликтүү эл баарыбыз чогулуп миллион сомго бир жекеменчик жерди сатып алдык эле. Сатып алып, документин бүтүрүп, азыр ушул нарын тарапта кирбей атат немеге. Курулушка кирбей атат. Эмне себептен кирбей атат, эмне тоскоолдуктар болуп атат. Бул 2 жыл, 3 жыл болуп кетти уже. Анан экинчи суроом. Бул Мегаком боюнча Актала районунун болгон айылдарына Мегаком коюлду, именно ушул Коңорчок айылында жок. Санариттештиребиз дейбиз, бирок интернетибиз начар. Ошка бар, бирок интернет аябай эле слабый болуп калды. Тартпай калды да. Үчүнчү маселе уна экзамен тапшыруу жана права алмаштыруу ушул тууралуу ушуну Актала районуна ачып койсоңуздар жакшы болот эле. Кош Төөдөн Нарынга барып экзамен тапшырып өтпөй калып кайра келгениң эле өзү эле бир 3000 сом акча болуп атат. Рахмат мөдүр. Бала бакчанын курулушунун себептерин жана да айтып бердим. Азыр эми кайталабай эле коеюн. Кийинки жылдары карайбыз. Ал эми УНА мекемесин тейлөө боюнча бул көптөн бери сунуш болуп келатат. Ал жерде да анализ бар да. Ал мекемени ачыш үчүн бир топ чыгым кетет. Канча бир кишиге айлык төлөш керек, жана башка чыгымдары бар да. Бирок калктын муктаждыгын дагы эсепке алыш керек. Күнүнө канча киши келет, канча киши очередте турат деп. Бул права эми күнүгө ала берчү нерсе эмес да. Президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлү Бакытбек Жетигенов бүгүн Ак Суу районунда тургундар менен жолукту. Иш-чаранын жүрүшүндө жергиликтүү тургундардын кайрылуулары угулуп, алардын ар бири боюнча тиешелүү мамлекеттик органдарга жана кызматтарга тапшырмалар берилди. Диалог учурунда айыл тургундары социалдык мүнөздөгү маселелерди, инфраструктураны өнүктүрүү, таза суу менен камсыздоо жана жаңы жумуш орундарын түзүү маселелерин көтөрүштү. Ысык Көл облусунун башчысынын бүгүнкү жолугушууларынын экинчи бөлүгү Ак Суу районунун Каракол айыл аймагында уланды. Бүгүн 12 майда Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаты Темирлан Айтиевдин ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу чечимин кабыл алды. БШКнын маалыматында депутат мандатын жеке арызын менен тапшырган. Темирлан Айтиев 2025 жылдын декабрында номер 20 көп мандаттуу шайлоо округунан Жогорку кеңешке депутат болуп шайланып келген. Эми анын ордуна атылган округтан 2867 добуш алган талапкер Максат Алымбеков келери айтылууда. Социалдык ипотека, жеңилдетилген ипотека жана арзан ипотека багыттары боюнча ипотекалык турак үйлөр баштапкы төлөмсүз берилет. Бул тууралуу мамлекеттик ипотекалык компаниядан билдиришти. Атылган багыттар боюнча кезеги келген жарандар мурдагыдай эле баштапкы төлөмсүз 25 жылга чейин 4% жана 8% менен ипотекалык турак жай ала алышат. Ал эми мамлекеттик турак жай программасынын алкагында өнөктөш банктар аркылуу ипотекалык кредит алган жарандар үчүн мурда колдонулуп келген турак жай аянтына болгон чектөөлөр кайра каралды. Бул өзгөртүү үй бүлөлөрдүн өсүп жаткан муктаждыктарын эске алуу менен киргизилди. Жаңы тартипке ылайык буга чейин ипотека алган катышуучулар турак жай аянтын өз каражаттарынын эсебинен кеңейтүүгө, ошондой эле күрөө предметин алмаштырууга мүмкүнчүлүк алышат. Мында МИК тарабынан кошумча каржылоо каралбайт деп айтылат маалыматта. Белгиленгендей баштапкы төлөмгө байланышкан талаптар өнөктөш банктар аркылуу берилүүчү ипотекалык каржылоочуларына гана тиешелүү бойдон калат. Ал эми МИК аркылуу бул багыттар боюнча каржылоо баштапкы төлөмсүз берилет. Кыргыз футбол биримдигине Адылбек Касымалиев президент болуп шайланды. Ал бул жооптуу кызматка делегаттар бир добуштан берген ачык шайлоонун негизинде келди. Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенти катары 2030 жылга чейин иш алып барат. Темага кабарчыбыз кенен токтолот. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенти болуп шайланды. Бүгүн 12 майда Бишкек шаарында өткөн кезексиз конгрессте анын талапкерлиги делегаттар тарабынан колдоого алынды. Аны менен катар аткаруучу комитеттеги бош орундарга Адылбек Маматов жана Жохан Эралхановдор шайланышты. Уставка ылайык добуш берүү ачык түрдө өткөрүлдү. Бұл президенттік орын чоң ишеним, биринчиден, экинчиден чоң жүк, чынында айтсам, үчүнчүдөн чоң жоопкерчилик. Кыргыз футболунун деңгээлин көтөргөнгө дагы мен бардык күч аракеттеринде жумшайм.
бюджетін дағы бір сыра қарап чыгам дагы болгон мүмкүнчүлүктөрүмдү пайдаланып ушул кыргыз футболунун деңгээлин дагы бир жолу кайталап кетейин, көтөрүүгө бардык күч кубатымды жумшайм. Жаңы шайланган курамдын ыйгарым укуктары 2030 жылга чейин созулат. Бул алдыдагы 4 жыл ичинде футболдогу мындан аркы башкаруу системасын бекемдөөгө жана жаңы стратегиялык кадамдарга жол ачат деп күтүлүүдө. Бул абдан маанилүү иш-чара жана биз жаңы президентти шайлап алдык. Жаңы президенттин келиши менен жаңы ийгиликтер, жаңы тапшырмалар күтүлөт. Албетте Кыргызстандагы футболдун өнүгүшүнө коюлган алдыдагы пландар 10 эсе жогору жана ийгиликтүү ишке ашат деп ишенебиз. Действия в развитии футбола в стране. Я надеюсь. Мен Адылбек Алешевич биздин ишеничибизди актап, кыргыз футболуна көптөгөн ийгилик алып келет деп ишенем. Буга чейинки президент Камчыбек Ташиев да кыргыз футболуна, андагы футбол клубтарына инфратүзүмгө эбегейсиз салымын кошуп кетти. Адылбек Алешевич анын ишин улантат деп ишеним артуу менен биздин кыргыз футболуна салым кошот деп айта алам. В плане развития инфраструктуры для клубов. Маалым болгондой, мамлекет башчысынын кыргыз футболун андан ары өнүктүрүү боюнча жарлыгы бекитилген. Анын алкагында республика боюнча футбол аянттары курулуп, реконструкцияланып жатат. Быйыл 15 апрелде өткөн конгрессте мурдагы КФБ президенти Камчыбек Ташиевдин отчетуна ылайык 18 объект толугу менен аяктап ишке берилген. Ал эми 2028 жылга чейин облус, район, шаарларда жалпы 40 объектиде стадиондорду оңдоп түзөө жана капиталдык курулуштар жүргүзүлүшү керек. Быйыл 18 объект 2 жылда тапшырсак, толукканды 25 жыл башталган курулуш иштери азыр Талас, Нарын, Кочкор, Баткен, Кызылкая, Токмок шаарларында курулуштар бүтүп аяктоодо. Быйыл ачабыз. Быйыл Кудай бурса 8 объекттин ишке беребиз. Андан кийин калганын Кудай бурса 27 жыл толуккандуу ишке беребиз. Белгилей кетсек, КФБнын мурдагы президенти Камчыбек Ташиев 2026 жылдын 15 апрелинде өткөн конгрессте президенттиктен кеткен. Ал бул кызматка 2024 жылдын февраль айында КФБнын кезексиз курултайында шайланган. Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Сумралиев, Регион, Бишкек. Регион телеканалынын күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толуктады. Аны мен Айбек Исабеков таанышырдым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.